Ассаламу алейкум, кымбаттуу мекендештер. Баарыңыздардын кушубак күнүңүздөр менен биз бүгүн Петербург шаарында, Санкт-Петербург шаарында конокко келдик десек болот. Мынакей биздин дагы бир клиентибиз десек болот. Бизди аэропорттон тосуп алып, ушул автосалонго алып келди. Бүгүн биз бул жактан 2 унааны Москва шаарына клиенттерибизге өзүбүз айдап барып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздин атыңыз ким? Акай. Акай байке, салам алейкум. Рахмат сизге бизди тосуп алганыңызга. Бул да буйруса байкебиз алдыда чоң жеңил машина эмес, самосвал чоң машина алып, буйруса лизингге алам, биздин компания аркылуу алууга үлгүрүп жатат. Буйруса жакында ал видеону да чыгарабыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда. Мына эмесе достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, Kia Cerato жап жаңы мойдон карагылачы. Бүгүн буйруса биздин бир тууганыбыз, кыргыз бир тууганыбызды буйруса Москва шаарына айдап барып кубантабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай жап жаңы Kia Cerato буйруса Москва шаарында эртең Кудай кааласа болуп калабыз. Мен алчудай болуп эле аябай сүйүнүп атам. Карагылачы достор, кандай гана сонун жап жаңы мойдон машина Kia Cerato буйруса Москва шаарына бүгүн жолго чыгабыз. Ичин көрүп, ичин дагы сизге кененирээк айтып берейин. Бул Kia'нын негизи эле 2022 жылкы нулевой пробег. Дополнительно бизге салон белек катары тонировка, автозапуск жана ошондой эле могу ветровиктерди белекке кылды. Ежемесячный оплатасын айта кетейин, 80 000 рубльдан айына төлөйт. Первоначальный взнос 325 000 берген. Эми 36 айга 80 000ден төлөйт. Болсо дагы жап жаңы Kia Cerato дейли дагы. Келгиле, бисмилля деп отурайлы. Карагылачы. Рульдү карагылачы, рульдү. Кармаганда эле бир өзүнчө керемет го. Жакшы, сонун экен. Автозапуск бар экен, Кудай буйруса, кышында үйүндө отуруп эле машинаны жылытып жүргүзүп коет, чыгат дагы андан ары өзүнүн жолун улайт. Дагы эмнени айта кетсек, машина нулевой пробег, мынакей берден көрүп турганыңыздардай 13 эле километр жүргөн. 13 километр бул текшерүүлөрдөн өтүү үчүн жүргөндүгүн түшүндүрөт. Ал эми ичи жөнүндө айта кетсек, бул люкс комплектация. Бүт электронный услугаларын аткарат. Бардачогу да кенен экен, жакшы. Аркасын көрөлү. Аркасы дагы аябай эле кенен. Kia Rio'го караганда жакшы эле кенен экен. Арты дагы айнектер электронно түшөт. Ал эми багажын карап көрөлү. Багаждын кенендигин карагылачы. Kia Rio'дон караганда бир где-то 15-20 сантиметрге чейин кенен экен узундугу. Жана ошондой эле достор, айта кетчү нерсе, эгерде бизден ушул компаниядан машина алсак, буларда дополнительный функция астына поддонда берет экен. Алдынан көргүзөлү аны. Жап жаңы двигатель. Мына эмесе, көрүп алыңыздар. Өзүңүздөр караңыздарчы. Бир чаң жок. Жап жаңы мойдон. Бул нерсени сиздерге эмне айтып атам, анткени көбүңүздөр келип эле 2019, 2018, 2017 жылкы машиналарды сурап баштайсыздар. Бирок алардын бузулуп калышы эртеңки күндө сиздерге тоскоолдук жаратып калышы мүмкүн. Ал эми салондон 0 пробег менен алсаңыздар, 3 жыл бою гарантированный өздөрүнүн услугалары бар. Ошон үчүн жаңы машина алууга чакырабыз. Назар мырза бул жерде башка дагы машиналар тууралуу маек куруп атат. Буйруса дагы бул салонго келип, дагы алып кетчү машиналарыбыз бар. Андыктан сиздер дагы заказ кылсаңыздар болот. Буйруса сиздерге дагы кызмат кылып берүүгө даярбыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай машинанын ключун алдык. Буйруса бисмилля деп баштайлы. Опа.
Оп, бисмилля. Так, ыйга салдык дагы. Бисмилля деп. Мынакей салондон автомобилди Санкт-Петербургдан айдап чыктык. Кудай буйруса, кечинде Москва шаарына барып калабыз, достор. Күткүлө.